Кандайсыңар? Киргиле. Менин үйүм. Достор, бүгүн өзгөчө күн. Съемка болмок, бирок съемка болбой калды. Бирок мен мындай адамда любой лимондон лимонад жасаганга аракет кылам. Меники болбой атат, бул иш бүтпөй атат деген сөз менде жок. Любой нерсеге чечим чыгарса болот. Бүгүнкү съемканын ордуна мен бүгүн өзүмдүн жашоомду, бир күндүк жашоомду көрсөтөйүн дедим. Бул менин бөлмөм. Бул жаткан төшөгүм. Вот, бул болсо менин сулуулук кыла турган тактам. Жакыныраак көрсөтөйүнбү? Бул жерде бүт эле доктор Сагынбаева косметикасы турат. Бул баш магем. Ушундай, кстати, сонун эмелер жасадык. Чачты булгабайлы, маска койгондо, крем койгондо чачка аябай ыңгайлуу да. Бул биздин коробка, то есть постоянно көз алдымда турат да, анан улам эле ойлой берем, дизайн кантип жакшыртыш керек, кандай кылыш керек дагы депчи. Бул жерде көрдүңөрбү, жабаң эле менин косметикам. Гель пилинг. Мына бул уже түгөндө, уже можно выбросить. Эми көп мультивитаминный кремди колдоном. Вокруг глаз тоже уже бирөө пустой, бирөө полный. Просто я по нему тащусь. Вот. Анан обязательно тоник. Обязательно SPF-ка, кана SPF-ка. Обязательно турат. Анан Париштен алып келген духилерим толтура түрү турат. Меники, жолдошумдуку. То есть прям запахтар көп да. Вот этот вот Эмерлан с Китая заказал, да, кушум дарит эткендечи, мам, это всего лишь 1000 сомов стоит деп уялат. Силер кымбат колдоносуңар деп мен мынтип айттым да. Балам, мен үчүн баасы маанилүү эмес, сен мага ушуну белек кылып, акчаңды чогултуп, аракет кылганың маанилүү деп. Так что бул мен үчүн эң кымбат, эң баалуу духилерим. Ошол бундагы эпиканы дагы мага белекке берген сонун экен, биз баса итальянский бренд чачка. Эмерлан үйрөткөн. Вот эми бул жерде аябай көп, даже лубрикант бар. Ошол. Анан мен жакшы көргөн, кстати, вот находка. 4000 алдым билем, но бетим жалпылдатып сонун кылып коет тоналка. Так что ошондой. Бул жерде шакек-макектерим. Мына акыркы мага берген белектен. Вот. Көрдүңөрбү, өнчө национальный кийип калдым азыр. Биздин кыргыздын аутентичность, идентичностьти белгилеп, кыргызмын деген белги үчүн именно көбүрөөк ошондойду кийип калдым. Ошол анан кисточканын түрү, боеном да шашпай отуралым. Вот. Мен жакшы көргөм майым, шашпай денеме сүйкөм. Такой вкусный. Так что ошо азыр бетимде макияж бар, ошон үчүн көп көрсөтө албайм. Бул дагы азыр мен гүлдөрүмдү көрсөтөм. Бул гүлчү негизи аябай мындай сабырдуу, чыдамкай гүл экен. Мага оңой менен гүл чыдабайт да. Билбейм, жакшы эле аракет кылдым, баарына суу куюп, бирок именно ушул гүл жашап кетти. Жалгыз гүлүм ушу прям спальнядан сонун болуп жашап, сонун болуп кетти. Бул жерде көп көрсөтпөй эле коеюн деген, бирок баары көрсөтүшүм керек. Артында балкон. Бул жерде менин китептерим. 5тен 1 бөлүгү биякта. Калгандары шкафтарда. Чоң үйүм болсо деп кыялданам да. Ошол жерге чоң кабинет кылып, чоң библиотекам болсо деп кыялданам. Кыялдар орундалат баары бир күнү. Бул жерде гардеробум, жаңы эле сорттоп, жаңы эле алып чыккам. Азыр дагы мен стиль жөнүндө аябай ойлонуп атам. Кыздар мындай экен да. Стиль, вот, например, мен кымбат Москвадан курстарды алып окудум да, стиль боюнча 40 000, 60 000. Анан мындай общий түшүнүк алат экенсиң, бирок именно өзүң фигураңа ылайыктуу сен өзүң түшүнмөйүнчө эч ким сага айтып бербейт экен. Ошон үчүн менин фигурам, мен кийимим, мисалы, мен архетип боюнча, мен курстарымды өтсөңөр, мен романтик, чуть-чуть натурал бар и бир аз гамин бар. Ошон үчүн мага именно женственный нерселер жарашат экен, талияны подчеркивать эткен. Оверсайз мындай чоң плечолор жарашпайт экен. Мен бир кызды угуп эле
бүт чоң оверсайздардын баарын алып алгам, мына жөнүндө жатат. Вот эти оверсайзные пиджаки. Вот они, это не моё, оказывается, девочки, вообще. Анан мындай тканьдардагычы струящийся мындай аябай женственный, но в то же время статусный, плотный тканьдар жарашат экен. Мага чанжыр-манжыр рисуноктор жарашпайт экен. Мисалы, эртең менен эле мен эметип көрдүм да, вот давайте посмотрим. Вот эти две рубашки. Бүгүн негизи тоого барып интервью тартмакпыз да. Вот эти две рубашки кайсынысын кийейм деп аябай ойлонуп көрдүм. И вот смотрите, допустим, вот рубашка, да? Кийип көрөйүнчү. Карасаңар, вот она рубашка. Мисалы, мына мен. Мынакей. Эмне болду? Ооба, мен мындай аябай яркий, ооба мындай весенний, легкий, интересный. Бирок азыр сабыштырып көргүлөчү. Мына рубашка менен. Менин өзүм стилимде негизи эле кыздар, айымдар, өзүңөрдүн стилиңерди, өзүңөрдүн фигураңарды, өзүңөрдүн типажыңарды, өзүңөрдүн бул жашоого болгон кыялдарыңарды, максаттарыңарды жакшы түшүнүшүңөр керек экен да. Түшүнмөйүнчө силер эч качан стилдүү кийине албайт экенсиңер. Азыр мен ошондой эмеде турам да. Түшүнүп баштадым көп нерсеничи. Вот смотрите, это совсем другой лук. Строгость, көрдүңөрбү? Менин ички дүйнөмө, менин азыркы статусума, мен бул дүйнөгө эмнени айткым келип атат, ошого туура келип атат да. Ошон үчүн вроде бы мелочь, да, вроде бы это тоже классная рубашка, но уже совсем подачасы бөлөк да. Бул тууралуу дагы бир күнү бир кенен тартайм, өзүнчө мен түшүнгөн нерселерди айтып берейин. Мен ичимдечи айтып бергим келген нерсе аябай көп. Үйрөткүм келген нерсе аябай көп. Просто ошону бир күн шашпай монтип камераны артыман ээрчитип алып жүрүп үйрөтпөсөм, атайын убакыт бөлө албайт экенмин. Жүргүлө эми башка бөлмөгө. Баса бул жерлерде мен заколка, маколка, тияк. Бул жерде мен жакшы көргөн сувенирлерим, мисалы, буну Эйфелева башня, Парижден келген. Бул дагы Парижден келген, бул Париж. Бул щелкунчик Прагадан келген, Чехиядан. Ал жерде ушундай экен да, жомок сыяктуу экен. Бул Сеулдан келген. Бул болсо Вьетнамдан, бул Египеттен, бул Венеция, Италия. Бул кемер, Турция. Бул Берлин Мауэр, Берлинская стена, Берлинден келген. Мен көп эле жерге баргам, бирок мурда мен бүт баарын апама алып бара берчү экенмин да. Биз негизи Кыргызстанда бизде мындай эме бар экен да. Бир тууганыбызга, апабызга, ата энебизге болгон сүйүү өзгөчө экен. Бул жакшы нерсе, бирок ошол сүйүүдө өзүбүздү унутуп коюу бул туура эмес экен. Кийин мен ойлоп койдум, мен аябай көп өлкөгө баргам, Бакуга баргам, Сеулга несколько раз, Францияга. Эмне үчүн мен өзүмдүн үйүмө ошо мындай бир нерсе сатып алгандан ыраа көргөн жокмун да. Апама алып барышым керек болду. Бул албетте кызы катары менин милдетим, бирок өзүмө да алып койсом болмок да. Өзүмдү унутпасам болмок да, өзүмдү сүйсөм болмок да. Демек, мен өзүмдү адам экенимди, мен дагы тирүү экенимди кээде унутуп койчу экенмин. Кийин ошо жашоодон аябай көп каккы жедим да. Ошон үчүн айымдар, ооба, ата энени, бир тууганды баарын сыйлап жакшы көрүш керек. Балдарды, мен ошо балдарыман ошо катаны кайталабайм дейм да, болбой эле ошол жолго чыгып кетем. Бирок өзүң адам экениңди унутпашың керек экен. Жүргүлө. Бул биздин ашкана. Чачым жийип алайын. Юрьевна бүгүн жок, негизи келмек. Музыкалкага кетиптир Айдаргачы. Мен азыр фартугумду кийип, эми өзүм жыйыштырайын, эмне кылайын. Ооба, мен жардамчым бар. Мен негизи кички кезимден баштап эле жардамчы болсо экен деп ойлочумун да. Эми ар бир адамдын, мисалы, ар кандай нерсе колунан келет да. Менин колуман эмне келет экен? Акча тапкан келет экен, лидер болгон келет экен. Анан үйдөгү процесстердин баарын уюштуруу келет экен. Бирок именно кол менен күнүгө бир эле нерсени жасаганды өлө жаман көрөт экен. Ошон үчүн балким мен косметологиядан деле кетип калдым десем болот да. Анткени күнүгө эле бир эле нерсени механикалык түрдө жасай берген, это для меня просто ад да. Ошон үчүн
мен ушул убактымды өзүмө бөлөм, жаңы бир нерсе чыгарам, система менен иштейм. Бирок азыр аргасыз кылганга туура келип атат. Жыйнаш керек. Келгиле мен менен кошо жыйнашайлы. Биз нанды көп жебейбиз. Нан кеде эле туруп калат, ото кишилер келгенде уяттуу деп кой депчи. А так негизи мен нанды вообще жебей калгам, бирок баары бир нанда Б витаминдери бар да, керек экен да. Нанды жебей калганда мен эстрогендерим резко түшүп, чуть климакс болуп калган жокмун. Ошон үчүн баары бир кыздар, совсем правильное питание бул туура эмес экен. Кандай айтсат, правильное питание деген кандай? Акылың менен же, ченеп же, курсаң чын эле ачка болгондо же, мен эмне үчүн буну жеп атам деп ойлон, болду. А биз болсо мындай перекустар көп болот экен да, кайра эле, особенно мен акыркы убакта үйдө отуруп эле кечке эле оозума бир эме салып берип, уже 2-3 килограммга толуп, ашказаным иштебей, ичим көөп баштаганда стоп дедим. Азыр мисалы курсагым ачса дагы, мен саат 10го чейин күтөм, тамак жебейм. Анан саат где-то 3-төрдө жейм, же ошо менен мындай 6га чейин кичине мындай жеп койсом болду, 6-тан кийин жебегенге аракет кылам да. Бир жакшы адамдын эмесин уккам. Кедейлер тамак жок жашай албайт. Кедейлер кечке тамактана берет. А байлар организмин керек болсо режимге көндүрөт. Байлардын, не то что байлардын, акылдуу адамдардын деп айтайымчы, туура эмес болуп калат. Байларда ар кандайлар болот. Кедейлерде деле ар кандайлар болот. Просто мындай ийгиликтүү деп коем, акылдуу, осознанный адамдар бул өзүнүн инстинкттерине баш ийбейт, тескерисинче өзүнүн инстинкттерин мээсине баш ийдирет экен депчи, туура түшүнсөңөр. Болсо азыр башталат, ой, анан сен кедей бай деп бөлдүң деп, жок. Акылдуу адам баары бир бай болот. Баары бир бай болот. Акылдуу, эрки бар, алдыга кеткен адам по-любому бай болот. Мен байкашымча ошондой эле болот да жашоодочу. Так что ошондой. Так, кичине фисташка салып коеюн азыр. Фисташканы ким жакшы жейт айтайынбы? Мен ошко барганда дайым алып келем. Айдар жакшы жейт. Анан негизи мына эмедечи, мистеде бизге пайдалуу майлар бар. Так что мистени бергиле. Изюм, мейс. Мистени де жакшысын сатып алганга аракет кылам. Жакшысы мындай экен да, көрдүңөрбү? Мына жерлери ачык болот экен. Анан даамы башкача болот экен да. Вкусно. Бирок бунда оогу жок көп жей берсеңер, семирип кетесиңер. Так что баарын ченеми бар, чеги бар. Чеги менен любой тамак бул дары. Чеги жок, любой тамак бул у. Кайтам ушинтип айтчы да. Керек болсо мынтип айтчы да. Куранда даже шарапты акылы менен дары катары ичсе болот деп айтчы. Билбейм азыр кандай дейт, бирок бул мен таятамдын сөзүн гана кайталап атам. Так что чеги жок нерсенин баары у. Вот. Фисташка, мисте, жаңгактар өтө пайдалуу, териге, сулуукка аябай пайдалуу. Так. Салып салайын. Кухнямды ким жасады деп көп сурайсыңар. Влад деген адамга көп жылдан бери жасатам мен мебелдеримди. Азыр мисалы жаңы офис алдык, аны дагы Влад жасап атат. Мындай мага эмнеси жагат? Айткан сөзүн так аткарат да. Убагында аткарат, калп айтпайт. Чотко кылат. Бүгүн эртең деп алдабайт. Ошонусу аябай жагат. Так, булар түгөнүп калыптыр, мейлем. Менден тың, менден жакшы кожойкелер көп. Мен өзүмдү тим эле укмуш кожойкемин деп айта албайм. Бирок үй бүлөмө жетиштүү, балдарыма жетиштүү. Эмне жеп атышат, эмне ичип атышат карап турам. Пайдалуу нерсе жесин деп ойлойм. Дайыма карап турам мен тамагын. Анан даже кичинекей балам мынтип айтат да. Мынтип айтат кыздар. Мам, азыр жинге тийсең мен вредный жейм дейт да. Вредный, эмне вредный мына кече ичкенбиз, тархун, чипсы. Аябай мага жини келгенде ошо вредныйларды жейт да. Бизде рамен, жана башка нерселер только чоң майрамдарда. Мындай күндөрү кадимкидей эле кыргыздын тамагы,
Орустун тамагы, кыргыздын тамагы эмне беш бармак, кулчитай, манты, лагман, орустун тамагы борщ, суптардын түрү. Аябай майрам, чоң майрам да. Биз кукси-пукси рамион жейбиз. Балдарыма бул майрам да, анткени мындай күндөрү мен уруксат бербейм. Вот, так вот. Эми идишти жууп коелу, идишти жуубасак болбойт го. Буларды тияка салайм азыр. Муздаткычка. Негизи посудомоечный машина бар. Бирок. Акыркы убакта коого эле жууп атабыз, анткени ошо машинкага таблетка салынат экен да. Ал таблетка да зыян деп. Ошо коого көбүнчө эле коого жуубуз да, идиште. Анан мен көп деле жуубайм, чынын айтайын. Бирок юрина жокто мен уялам да. Мисалы, кечке чейин тоотура идиш топтоп калат, эркек балдар, баары эркек балдар экен. Илгери бир эжеке айтты эле, Айнура, кыз төрөп ал же кыз багып ал, жабаң эркек балдар менен носки чогултуп идиш жууп эле отурасың депчи. Ооба, мен билем, кээ бирөө тарбиялайт, бирок мен балдарым ушундай көнүп калган. Кылат кээде, сонун кылып жотурат, кылып коет. Бирок кээде айтып да жайм да, ошон үчүн кээде өзүм эле кылып коем. Анан Юрьевнаны да аяйм, мага неудобно. Келсе, мындай идиштер болсо тоже некрасиво деп ойлойм. Өзүбүздүн идиштерибизди өзүбүз жууп коем деп, эртең менен туруп чай ичип эле биринчи ирет идиштерди жууп, тазалап ордуна коюп туруп, анан кийин уже Юрьевна келет, завтрак бышырат, анан дальше экөөбүз тамак ичип. Негизи мен кухняны жыйнап атканда дайымачы тияк биягын баарын сүртүп кетем. Но витаминдерчи, кыздар. Биз Европадан бир магазинге кирип, Берлинден арзан эле болчу да, биздин аптекада 400 сом экен. Балдарым лимонад кылып ичип атат. Сонун экен. Прям бир күндө бир, вот прям от меня лайфхак, девочки. 400 сом экен, ичинде бир 10 штук бар. Бир үчөөнү графинге салып туруп эле, банкага салып туруп берип туруп эле, бир күндө бир, вот вместо сока ичсе, прям сонун витамин С. Всякую фигню ичип атпай, андан көрө бунун пайдасы көп да. Вот, анан бул үйдү алганыбызга где-то уже 5 жыл болуп калды. Эми мебелдердин баарын коюп бүтүп атам. Эми. Вот, анан дагы бир нерсе айтып берейинби? Мына горение деген плита, газ плита, микроволновка. Анан буну өзүнүн фирменный магазининен барсам аябай кымбат экен. А мен эмне кылдым? Мен базарга барып, именно горение саткан контейнер бар экен. Ошо контейнерден алдым. Анан келгенде же көгүз албайм, түшүнбөйм, короче, кыйналып атам да. Анан мен эмнени айтып атам да? Менин реакциям, мурда Айнура башкача Айнура болчу. Менин реакциям вообще бөлөк болчу да. Сразу эле ошо балага чалып, толтура претензия, акмак, сен ушундай кымбат сатып, мага тиги бу албай кош. Эжеке, мындай деп айтып атат да. Азыр биз жанагы компания катары ушундай айымдардан келген ушундай нерселерди чала түшүнүп түшүнбөй, же дагы бирдеме болуп, мындай бизде айымдарда мындай бар экен да, дароо эле башка бирөөнү күнөөлөп кирет экенбиз да. Нет, чтобы разобраться, понять, мындай дагы глубже изучать, жок, сразу эле ай акмак, аферист, ты меня хотел обмануть. Бу деген эме нервдик системанын быша электиги экен. Бу деген психоэмоционалдуу интеллекттин жоктугу экен. Мен дагы ушундай эле аял болчумун. Кыздар, вот маршруткада урушуп аткандар, мындай бирдеме болсо эле мындай сабыры жок, чыдамы жок. Кээде мен кафеге барып калам да, официанттарды, бакуштар жемелеп жеп аткан айымдарды көрөсүң да, деп сүйлөгөн. Кыздар, бул эмнени көрсөтөт? Бул биздин быша электигибизди көрсөтөт. Бул биздин төмөн деңгээлибизди көрсөтөт. Бул биздин мамиле түзө албаганыбызды көрсөтөт. То есть уже адамды окуп койсоң болот да. Азыр мен мисалы башка деңгээлде жүрөм да, мен эч качан даже мага жакпаган учурда, даже мен претензия айтып атсам, мен башкача айтам да, мага мына жер жакпай калды, оңдосо болобу? А бул жер эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне себептен? Анан такыр уже наглет этип, эчтеке түшүндүрбөй, тийип, качып эметип атса, анан уже айтам, кечирип койгула, менин укугум бар, депчи. То есть бул дагы адамдын бышканы экен. Адамдын бышканын, адамдын акылын, адамдын деңгээлин көрүш үчүнчү сөзсүз эле аны менен интервьюга отуруп, же мындай аны менен бир жака барып кереги жок экен. Анын күнүмдүк жүрүм турум менен эле көрсөң болот экен.
Мен уже азыр көп адамдарды мисалы мындай көрүп калдым да. Силерге кеңешим кыздар, бышкыла, жетилгиле мына күйөөм менен болбой атат деп ыйлагандар көп да. Мен курстарды алып барбадым белем, анан күйөөм менен мынтип атат, анан күйөөм антип атат дегендер көп. Мындай да кыздар, пока силер мээңерди прокачка кылмайынча мамилени оңдой албайсыңар. Мээ өскөндө кантип туура сүйлөш керек, кимге кандай сүйлөш керек, кандай сөз менен жеткизишим керек, кандай сөздү айтпашым керек. Бой эмне үчүн мага ушинтип айтты? Бунун сөзүндө кандай эмоция турат? Күйөөм эмне үчүн унчукпай атат, эмне үчүн сотко чукулуп атат? Ал эмнени сезип атат деген нерсени түшүнө баштайт экенсиң да. Деңгээлиңер төмөн болсо, мен эмне үчүн курсту жаап салдым? Анткени жертвалар менен иштеш өтө оор болот экен. Деңгээли төмөн адамга түшүндүрүш это невозможно. Ал үчүн өзүң жертва болуп отуруп, алар менен кошо ыйлакташың керек экен. А я так не хочу. Мен башка энергияда жашагым келет, мен алдыга кетким келет, өскүм келет. Ошон үчүн курстун баарын курсту ким түшүнөт экен? Уже бышып жетилип калган адам түшүнөт экен. Уже мындай быштым кичине эле жетпей атат деген адам түшүнөт экен да, жашоосун өзгөртөт экен. Калгандары жашоосун өзгөртө албагандар это жертвалар. Ошон үчүн мен азыр китеп жазам. Ошо китепке салам баарын. И ошо китепти алып окуп жашооңорду өзгөртсөңөр болот. Буйруса кыздар, ал дагы чоң жумуш. Вот так вот. Мондай щеточка алгам. Лайфхак. Жакшы экен аябай. Колуңду булгагың келбесе, ушу щетка менен эле жууп койсоң, вообще сонун экен. Бычактарды. Анан мен жидкость жок жуйм. Кээ бирөө таң калат болуш керек. Бул Юрьевна кээде колдонот, а так мен жидкость жок жуйм. Потому что өтө көп химикатты колдонгум келбейт. И в основном без жидкости жуйм да. Ошол. Так что ошондой кыздар. Жашоодо баары болот. Баарын жеңиш керек, баарына чыдаш керек. Самое главное, мен силерге бир нерсени айтам да, акылыңарды өстүргүлө. Силердин акылыңарды эч ким алып кое албайт. Даже алтындарыңарды алып коюшу мүмкүн, акчаңарды алып коюшуңар мүмкүн, бүт баарын алып коюшу мүмкүн, только акылыңарды эч ким ала албайт. Завтрак жасап жейм. Жумуртка эле. Кече бирөө офиске алып келип, домашний үйдүн жумурткасын чытап кеттир. Билбейм ким. Иним деп айтты. Инилерим көп, кимиси билбейм. Так что бул жерде толтура үйдүн жумурткасы. Бул жолдошум балык алып келе дайыма көлгө барганда, сен үчүн деп постоянно мен до конца жалгыз жеп бүтөм да бунучу. Потому что мен жакшы көрөрүмдү билет да. Да, канча жумуртка курусам? 2 жумуртка, 1 помидор. Юрьевна болсо сонун кылып жасап бермек мага завтракты, мейли. Без Юрьевны деп коем. Так. Домашний жумуртка экен, билбейм. Так, помидор жууп келе калайм азыр. Всё. Негизи менин жакшы көргөн тарелкамды көрсөтөйүн да. Канчалык чоң болсо ошончолук көбүрөөк жакшы көрөм да. Вот. Обожаю. Вытяжка. Азыр кичине ысысын. Вытяжка. Май селек деле салып берем, потому что чачырабасын да. Май ысыганда чачырап кетет. Жаман көрөм чачыраган. Кичинекей жумуртка бар экен. Вот, жолдошум эртең мен кофе варить берем. Тура албайт оңой менчи анан. Айнура, кофе бышырып берчи, анан мен турам дейт, анан мен бышырып, сүтүн куюп, сахарын салып, коюп, анан кээде спальнесине алып барам. Мой король да. Кээде бияка коюп коем, анан Барир ага бул кичине болсо дагы көңүл буруу да. Мисалы мага не сложно. 10 минут. Ал үчүн
вот аялым мени карап атат, мени ойлоп атат, мен ал үчүн маанилүүмүн, мен үйдөгү главныймын деген сезим болот да. А көп айымдар эме дейт го, эмнеге мен кылам, ал мага кылбайт да деп. Сен биринчи кыл, анан ал кылып баштайт. 100%. Проверено. Так, туз салайм азыр. Аябай кооз кылбасам дагы, зато от души, да, от души. Кээде аябай кооз кылам, кээде кооз кылбайм, кээде жалкоом кармап калат. Элементарно, простой эле бат-баттан кылышка туура келет. Обычно мен тамакты кантип жейм айтайын, бул туура эмес билем. Шашып жейм, чурукка баратып жейм. Бол, үйрөнө сала койчу, бол, кыла койчу деп атып, же өзүм тез-тезден кылам. Та-да-да! Королевский завтрак готов дебеймби? Тамак ичели, кыздар. Тамак ичели. Тамак бул дары деп атам көп айтчу эле. Тамак жок болбойт, тамак бар жерге, барган жерге оору барбайт деп көп айтчу эле. Жүр эле тамак ичебиз. Негизи тамак ичип атып мен көбүнчө ChatGPT менен сүйлөшчүм да. Бүгүн ChatGPT эмес да силер менен сүйлөшөйм. Негизи столовый бычак болуш керек, бирок билбейм, алар мага эчтеке кеспегендей эле көрүнө берет. Үйдөн мен ушинтип отуруп эле кичинекей бычагым бар. Ушу менен эле бөлүп жеп алам. Эми биз азыр үй форматындабыз да, үйдөн кенен жүргөн, өзүбүздү кенен сезген форматтабыз да, ошон үчүн. Мен вот как оно есть жашоомду көрсөтүп атам. Билем, азыр акылдуулар чыгат болуш керек. Так можно, так нельзя деген. У меня жизнь такая, кыздар. Для меня все можно. Ошентип жашасаңар, ошондой девиз менен жашасаңар, силер каалаган жашоого жетесиңер. Жумуртка, эртең менки тамакка эң сонунда белок. Помидор. Колдон келсе менде калбай калыптыр азыр үйдөн, мен дагы эртемен сливочный май, кара нан, бир кусок жеп алам, жок болсо сметана жейм, анан сөзсүз сыр жейм, оливка турат, просто азыр шашып калдым, оливка коем, сыр коем, нан коем, ошого прям конкретно тоюп туруп анан чыгам. Анан түштөн кийин бир тамак жейм. Биз бышып кеттик бул подкаст аркыча, анткени үй ысып кетти, кондиционерлер коюш керек. Кичине азыр ден соолукка дагы, сулуулукка дагы негизи салкын болуп турган жагат. Өзгөчө айымдар биздин кремдер үйүңөрдө болсо, прям салкынга кармагыла, ирип кетпесин, ачып кетпесин, Тамактарды дагы абайлагыла, азыр отравлениялар көп болот. А биз болсо дайыма силер үчүн кызматтабыз.